Кыргызстандын мурдагы президенти Аскар Акаев экс-президент макамын кайтаргысы келет. Бул тууралуу ал жогорку кеңешке өтүнүч кат жолдоду. Шаар тургундары бул тууралуу эмне дейт? Бериш керек. Менин оюм ошол бериш керек. Ал кишинин мээнети чоң. Реформа жүргүзгөн ошол киши ага бериш керек. Эми ал Аскар Акаев деле убагында жакшы иштеген, семьясы эле эми болгону болбосо берсе деле болот. Бербеш керек. Эмне үчүн айтып койбойсуз коюңуз? Ал деле белгилүүдү. Кыргызстандын баарын таркатып, баарын бөлүп берип койду, эмне бериш керек? Менимче ал деле көп деле жамандык кылган жок, берсе болот го. Бул ким жанагы Сооронбай деле анча-мынча иштеп коюп, ал деле жатып алып эле пенсия алып атты. Нага деле какой-то процент берип койсу деген ойдомун мен. Туруп болбойт го. Эмне үчүн? Себеби ал качканда качып кетти го. Мен туруп болбойт эмче. Качкын болсо, тим более кайра келгенге мүмкүн болбосо кантип алат ал? Бербей койгон туура. Менин оюм ушундай. Бериш керек деп ойлойм да. Сөйтөн Аскар Акаевич жакшы адам болчу, чынын айтканда, ачык айтканда жакшы адам болчу. Просто возможность бериш керек болчу да адамгачы. Эмнесине бересиң? Мен каршымын, честно. Каршы элем. Туура эмес, конечно. Эч кандай кайтарып берүүгө болбойт. А киши жакшы дебей койбоду. Баарыбыз эле түшүнөбүз. Мен Аскар Акаев менен академиялыкта чогуу иштешкем убагында, жакшы иш болчу. Эми азыр эч нерсе деп айта албайм, потому что билбейм. Ага, ошондой статусту кайра кайтарып бериш керекпи? Жок. Өзү татыктуу эмес да. Адамды кайрылса эмне сураш керек го дейм. Акаев кайтарып берсе болот, негизи ал тынчтык жолунда бирок жакшы эле башкарды да. Негизи мен көз карашым түз эле. Биз бербей эле коюш керек го. Эми ал уже качты кетти, ошо ойдон жок. Бергенге болбойт го деп эле ойлонуп атам. Ал өз ыктыяры менен, өз каалоосу менен берген эмес да атакты. Революция болгон, канча төңкөрүш болгон. Кыргызстандын экономикасы көп артка кеткен. Элдин баары эле каршы болуш керек. Мен деле каршымын. Баягы Кыргызстан кеп бар го. Ал көрсөткөн кишилерди ал жакшы эле болчу деп коюшат. Анысыңарындай ал Акаев жакшы эле киши болчу. Ал берилсе кайра мен жакшы эле көрөм. Берилсе жакшы эле болмок. Болот, эмнеге берсе болбосун? Эң биринчи биздин президентибиз да кантсе да жакшыбы, жаманбы статусун берсе болот. Эми кыргыз элине кызмат кыла алган жок да. Анан кайра кантип кайтып келет? Мен ошону эле элестете албайм да. Эми өздөрү жакшы жерге уя таап алган, ошол жерде эле болгон жакшы го, менин оюмча. Статус бербеш керек кандай? Бербеш керек. Мен макулмун. Ошол президент чындыгында Кыргызстан үчүн бир өзүнчө жакшы жаңылык болгон. Ушунчалык билимдүү, адамгерчиликтүү, өзүнүн мындай адамдык жакшы сапаттарын көрсөткөн президент болгон да. Эмнегедир эми иштегенчиликтер болду экен да. Кандайдыр аяк жагы жакшы болбой калды. Бирок татыктуу жакшы президент болчу. Мен ошого макулмун. Ал туура эле болбой калат го андан бери канча. Элге кандай эмеси бар? Пайда зыяны бар да. Түшүнбөйм да, кандай зыян пайдасы бар. Биз ошого карап өлчөшүбүз керек да. Сиз өзүңүз кандай деп эсептейсиз? Эми билбейм мен, эчтеке айта албайм. Анын бергенде, бербегенде дагы коомчулукка эч кандай бир эмес жок.